Федя элдик футболчу көркөм тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Бул тасма легендарлуу футболчу Спартак футбол клубунун жарым коргоочусу Федор Черенковдун өмүрүнө жана спорттук карьерасына арналган. Анда эмесе бул тасманы чогуу көрөлү. Обрати внимание вот на этого парня. Бишкекте советтик футболдун жандуу легендасы Федор Черенковго арналган Федя элдик футболист көркөм тасмасынын жабык көрсөтүүсү болуп өттү. Иш-чарага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, спорт ардагерлери, футбол сүйүүчүлөр жана маданият ишмерлери катышты. Я сегодня рад, что первый кинопремьера, которая предстоит. Ушундай мазмундуу кино биздин өлкөбүздө да коюлуп жатканына өтө кубанычтамын. Өсүп келе жаткан жаш муундар бул кинодон таасир алып, алдыга умтулат деп ишенем. Анткени бул тасма аябай жакшы тартылган. Ушул себептен Кыргызстанда дагы көрсөтүүнү туура көрдүк. Мамлекеттик катчы өз сөзүндө Федор Черенков СССРдин көп улуттуу элинин сүйүктүү футболчусу болгонун, анын талантын жана эмгегин жогорку бааларын белгилеп өттү. Президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун алгачкы указында дене тарбия жана спорт указы баарыңыздарга белгилүү. Ошондо анын негиздемесинде өлкөбүздө денеси сак, умтулган максаттарды койгон жаштарыбызды тарбиялап алып чыгыш керек деген чоң тапшырмаларды койду эле. Мына ошол алкакта өлкөбүздө бүгүнкү күндө ошол спортко өтө көңүл бурулуп өнүгүп жаткан учур. Эми дүйнөлүк деңгээлдеги ушул Федор Черенков бул Советтер Союзунун футболисти болгон. Бул киши ошол футболго жаңы дүбүрт киргизип, жаңылык киргизип, жарым коргонуч абалындагы чабуул коюучу топтун авангарды катары эсептелип, дүйнөлүк деңгээлдеги футболист катары эсептелип, бул кишинин оюну көптөрдү суктандырган. Мына ошол фильмдин дагы бүгүнкү күндө бизде болуп жаткандыгы айрым спорт эксперттери баса белгилеп айтышат экен. Өлкөдө акыркы күндөрү абдан чоң атырык болду. Орусча айтканда прорыв болду спорт жагында деп. Өлкө башчысы өзү жума сайын ошол топ оюндарын уюштуруп, бош убактысынын барында спортко көңүл буруп, бардык спорттун тармактарында өзгөчө кылдат мамиле кылып, ар бир мектепте, ар бир райондо, айыл кыштакта ошо биздин спорттук объектилер кеңири жайылсын деген тапшырмаларды койду. Ошол алкакта мына бүгүн өлкөбүз спорттук мамлекетке айлануу жаатында болуп атат. Акыркы кездери баарыбыз күбө болдук. Кыргызстанда жеке күрөшчүлөр тобунда биздин дүйнөлүк чемпиондорубуз, олимпиаданын призерлору чыгып, өлкөбүздүн желегин желбиретип, дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан учур. Ошол эле учурда Кыргызстанда дагы бир жаңы саясат, спорттун бардык тармагын кеңири жайылтуу боюнча атайын мамлекеттик программа кабыл алып, тиешелүү мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүү, толуктоолор киргизип, өзгөчө көңүл буруп, жаштарды мектеп курагынан баштап тарбиялоо жаатында дагы атайын билим берүү министрлигине тапшырмалардын болгондугу өзгөчө маани бурулганын айгинелеп турат. Режиссер Николай Акилкиндин айтымында бул кино жашоодон алынган. Черенковдун тагдыры анын футболго болгон сүйүүсүн тасма аркылуу элге жеткирүү максатында тартылган. Идея принадлежит нашему генеральному продюсеру Сергею. Бул кинонун идеясы продюсер Сергей Николаевичке таандык. Бул киши Россиядагы мыкты ишкерлердин бири. Дайыма спортту колдоп келет. Алсак волейбол, футбол, учурда кино тармагындагы колдоп жатат. Федор Черенков Сергей Николаевичтин эң жакшы көргөн оюнчусу болгон. Ал өзү дагы футболго кызыгып, ойной баштады. Федор Черенков 10 жыл мурун каза болгон. Ошол күндөн баштап Сергей Николаевич ал жөнүндө кино тартууну көздөп жүрүп, акыры бул идеяны чогуу ишке ашырдык. Бул тасманы биз абдан кызыктуу кылып тартууга аракет кылдык. Тасмадагы негизги идея сүйүү, достук жана жашоодогу сыноолор жөнүндө. Менин оюмча, бул тасмадагы окуялар баарыбызга эле жакын сезилет. Анткени азыркы заманда баарыбыз эле стресске кабылып, колдоого муктаж болуп келебиз. Эгер биз бул колдоону үй бүлөбүздөн, досторубуздан жана кесиптештерибизден ала алсак, жашоо жеңил болот деген ишеничтемин. Федя элдик футболист тасмасы өзгөчө таасир калтырып, анын ар бир көзирмемин көрүүчүлөр терең эмоция менен кабыл алышып, айрымдары көзүнө жаш алуу менен көрүштү. Кинонун катышуучулары фильм тууралуу ой бөлүшүп, анын спортко чоң шык болоорун жана эрктүүлүктүн белгиси экенин айтышты. Эми эң башкысы биринчиден мен өзүмдүн жанагы бала чагымды эстеп, телевизордон чыкпай Спартактын ойногонун дайыма көрчүмүн. Анан албетте ушундай бир тубаса таланттуу
футболчу Федор Чинковду абдан тааныйм да. Анткени футболго кызыкчумун, көрчүмүн. Ана бүгүн ушундай тасманы көрүп алып, өзүмдүн бала чагымды, ата энемди, ошол эле телевизорду, эски телевизорду антеннасы иштебей аны уруп көрсөтүп болгон. Бул абдан туура тартылган. Албетте ушу режиссерге рахмат. Ушундай бир таланттуу, өзүнүн жүрөгүнө сүйгөн, өзүнүн кесибин жүрөгүнө сүйгөн адамдарды ушундай кино тартып, андай адамдар бизде да Кыргызстанда көп. Россия ошо Совет убагындагы абдан болбосо мындай спортсмендер абдан көп да. Ошолордун фильмдери чыга берсе, биз абдан кубанат элек. Кино негизинен аябай жакты. Киного негизи закрытый показга биринчи жолу келип атам окшойт. Негизинен кино аябай мотивация бере турган кино экен. Мында деген максат койдуңбу, максатыңан тайманбай аягына чейин баруу керектиги жөнүндө. Мындан тышкары баягы алдыңан кандай кыйынчылыктар чыкса дагы, бул кинодо мисалы сенин колуңан келбейт деген сыяктуу сөздөр айтылып атпайбы, бирок ага карабастан ал аягына чейин барды. Мындай ушундай адам болуш керек экенин түшүндүм. Жеңилбеш керек, аягына чейин барыш керек экен. Мен ажа гол кирген жагы последний гол. Спартак менен ойнодук ошол. Жакты. Бизге аябай көп сабак берди. Өзүбүздү жакшы карашыбыз керек экен, жана психологически күчтүү болушубуз керек экен. РСК командасында ойнойм. Буюрса бул закрытый показга бизди чакырганына абдан ыраазымын. Футбол мындай бул кинодон үлгү алсаң болот да, мындай чын мындай чоң мотивация берилди бул кинодон. Мындай оюнга мындай желание болду да, мындай ойногонго.